Баарыбызды жоктон бар кылуучу, жаратуучу жалгыз өзү. Эч бир шериksiz, эч бир жардамсыз, эч бир кеңешчисиз, өзүнүн кудурети менен, өзүнүн каалоосу менен, өзүнүн буйругу менен жараткан Алла Таалам жоктон бар кылуучу зат. Мынакей Алла Таалам баарыбызды жаратып, бул бүткүл ааламды жаратып, ааламдагы жандыктарды, жарактуу нерселердин баардыгын жаратуучу өзү. Ааламда бул инсанды эң шарапаттуу кылып, ушу инсандын үчүн бул дүйнөнү жаратып атат, инсандын кызыкчылыгы, максаты, зарылчылыгы дегендей. Ал эми инсанды өзүн Алла Таалам өзүнө ибадат кылыш үчүн, өзүн таанып, жараткан Алла Тааланын неаматтарына шүгүр кылып, жараткан Алла Таала чызып берген чызыктан чыкпай, адамдай болуп жашаш үчүн мынакей Кур'ан-ы Каримди чүрдү, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламды чечмелеп бериш үчүн жиберди. Куранды 23 жыл Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам түшүндүрүп берген, окуп берген, чечмелеп, ачык айкын баяндап, бардык нерсесин алхамдулилля акысына чейин жеткирген да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бүткүл ааламга райым болуп келген, райымдуу жашоону үйрөтүш үчүн келген, уяттуу жашоону, адилеттүү жашоону, жөнөкөй, ынтымактуу, нурлуу, таза жашоону үйрөтүш үчүн келген. Андыктан Кур'ан-ы Карим бул Алла Тааланын сөзү, Алланын китеби, Алланын каламы, пайгамбарыбыздын сөзү эмес бул. Пайгамбарыбыздын бул токуганы эмес. Кур'ан бул Алланын сөзү. Пайгамбарыбыз аны жеткирүүчү. Алланын сөзүн пайгамбарыбыз жеткирди. Кур'ан Алланын акыркы китеби. Кыямат күнгө чейин эч бир бурмаланбай турган, өзгөрүлбөй турган, эскирбей турган, өкүмү жараксызга чыкпай турган, бардык доорго жооп бере ала турган, бардык адамдарга, бардык абалдарга эң таза жашоону тартуулай турган китеп Кур'ан-ы Карим. Андыктан келиңиздер Кур'ан менен достошойлу, сырдашайлы, Кур'ан менен Кур'анга жакындайлы, Кур'ан менен нурланайлы, Кур'ан мүнөздүү болойлу. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Кур'ан мүнөздүү эле да. Айша энебизден сураганда пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү кандай эле, жашоо тиричилиги кандай эле, Айша энебиз аларга жооп берген. Силер Кур'ан окуган жоксуңарбы дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын мүнөзү пейли, кыялы, жүрүм туруму Кур'ан болчу да. Кана хулукуху ал-Кур'ан дейт. Пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү Кур'ан эле. Мынакей. Бунун мааниси Кур'андагы бар нерсе пайгамбардын жашоосунда бар эле. Пайгамбардын жашоосундагы көргөн нерсеңиз Кур'андын ичинен табат элеңиз. Бул Кур'ан мүнөздүүсү ушул. Алла Таала эмнеден ыраазы болсо, пайгамбарыбыз ошодон ыраазы болчу. Алла эмнеден нааразы болсо, пайгамбарыбыз ошол нерседен нааразы болот эле. Мына ушу Кур'ан мүнөздүү. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам сахабалар тарбиялады. Эркектерин, аялдарын, байларын, кембагалдарын, жаштарын, карыяларын, бардыгын, арап эмес, бардык сахабаларды пайгамбарыбыз Кур'ан менен тарбиялады. Кур'ан менен аларды тазалады, агартты, аларды билимдүү кылды, адептүү кылды, аларды бардык баалуулуктарда эң жогорку деңгээлдеги сыпаттарга, макталган сыпаттарга жеткирди да. Мисалы аларда чынчылдык, жөнөкөйлүк, адилеттүүлүк, ырайымдуулук, баатырлыгы, беришендүүлүгү эң жогорку деңгээлде эле да. Себеби Кур'ан ошого тарбия кылат экен да. Андыктан келиңиздер мына Кур'ан-ы Карим менен таанышайлы. Кур'анда 114 сүрө, анын бир сүрөсү ошо Суратул Каф. Каф сүрөсүндө кетип атканбыз. Өткөнкү сабактын уландысы Ба'дагуду биллахи минаш шайтанир раджим. Ва лакад халакнал инсана ва на'ламу ма туwaswisu bihi nafsuhu ва нахну акрабу илейхи мин хабрил варид. Жана чындыгында биз инсанды жараттык. Жана билебиз анын напсеси аны азгырып турган нерсени. Жана биз ага күрө тамырынан да жакыныраакпыз дейт. Жакыныраакпыз дейт мынакей. Өзү бул ааламдын туугандар ар бир нерсеси жаратуучусу бар экенине, жоктон бар кылганына өң түз,
ошого жаралуу структурасын бергенине, кыймыл аракетин кыймылдатуучусуга далалат кылат да. Ар бир нерсечи, мейли караңгылык болсун, жарыктык болсун, жер асман болсун. Бирок ошо далилдердин Алланын бар экенине, жалгыз экенине, жаратуучу экенине далилдердин эң күчтүүсү инсандын өзүнүн жаралуусу да. İnsandın бар болуусу жоктон, ошол атанын белинен чыккан бир тамчы суудан ушундай кереметтүү, кооз, сулуу, келишкен, төпкелген, баардык тарабынан түз, баардык тарабынан тең салмактуу, ар бир муун мүчөлөрү өзүнүн ордунда, этин караңыз, сөөктөрүн, тарамыш тамырларын, бул жакта тырмак чачтарынан бери сезим органдарын айтпаңыз. Ар бир нерсе ушулар инсанны факанал инсан а'зам аятин тадуллу ала кудратихи субхана ва таала. İnsan Allah'ın kudretine dallatка тургандын эң улуу аят белгиси бул. Муун мүчөлөрү менен, күч кубаты менен, сыпаттары менен, пейил кулк мүнөзү менен, эти, сөөгү, баардык азыркы нерсе менен. Куранда Алла Таала Nahnu halaknahum. Biz alardı jaratkanбыз дейт Алла. Nahnu halakna. Biz alardı, biz өзүбүз аларды жаратканбыз дейт Алла Таала. Өзүнөн өзү жаралган жок. Бир инсан дагы өзүнөн өзү, бир нерсе дагы өзүнөн өзү жаралбайт. Анын жаратуучусу бар, кыймылдатуучусу бар. Мына ошол Алла Таала айтат: "Nahnu halaknahum." Biz өзүбүз аларды жаратканбыз дейт. "Wa shaddadna asrahum." Жана бекем кылдык алардын муун мүчөлөрүн бекем кылдык дейт. İnsandын муун мүчөлөрү баардыгын өзүнүн жайында, кайсы сөөк менен кайсы сөөктү бириктирет. Ушунун баардыгы жараткан Алла субхана ва тааланын кудрети. Андан башка мунун каалоолордун бергени, илим, марифат, түшүнүктөрдүн берилгени, адамдын сыпаттарын берилгендиги, куллу далика мин нутфатин ма, ушунун баардыгы бир тамчы суудан. Элестетиңиз. Bir tamчы судан Алла Таала ушунун бардыгын берип атат да. Ушунун бардыгын жаратып атат. Инна халакнал инсана мин нутфатин амшажин набталихи фажалнаху самиан басира. Албетте биз инсанды жараттык аралашма суудан деп атат. Атанын суусунан, эненин суусунан, аралашма суудан биз нутфатин амшаж дегенди аралашма суу. Аралашма суудан биз инсанды жаратып атабыз. Набталихи биз иманы сынайбыз. Biz anı uğuçu kılıp koyduk, görücü kılıp koyduk deyip. Şu bir tamçı sudan buğa göre turgan göz verip, oşoğa uğa turgan kulak verip, sezimlerin verip, jönele kulak menen gözlü verip koyuposton, görü sezimin, uğu sezimin verip. Demek fayacibu alal aqil ay yufakkira fi halqi nafsihi. Akıllı adamga endi vacip bolot degende, mildetli bolot. Özünün jaralуусуна oy жүргүзүүсү. Özünün jaralуусуна adam bir nazar salış керек экен да. Башканын жаралуусун кое туруңуз. Жер, асман, ит, бышык бардык. Биз өзүбүз биринчи жаралуубузга назар салышыбыз керек экен, ой жүргүзүшүбүз керек экен. ومنها يعرف عظمة ربه وعزة ربوبيته وحقيقة ألوهيته ووجوب عبادته. Мына ошондо адам өзүнүн жаралуусуна ой жүргүзсө, ойлонсо, акыл чалкаса, анда өзүнүн робусунун улуулугун тааныйт. Анын жаратуучулугу жана сыйынганга лайыктуу экенине, жана ага ибадат важип экендигин ушунун бардыгын билип алат дейт да. Куранда айтат: "Ва фи анфусикум афала тубсирун." Силердин өзүңөрдүн жаныңарда кереметтүү улуу Алла Тааланын белгилери бар, жаратып койгон. Эмне көрбөй атасыңарбы дейт. Афала тубсирун. Не силер көрбөй атасыңар ошолордун? Бардык ошо чачтан тартып тырмакка чейин бардыгын Алла субханаху ва таала өзүнүн кудурети менен жаратып. Кур'ан-ы Каримде башка жеринде фалянзурул инсану мимма хулик. Эми карасынчы инсан эмнеден жаралганын дейт. Алла Таала бизди, сизди туугандар кичине бир ой жүргүзгөнгө чакырып атат да. Биз муну өзүбүз ойлобосок дагы жараткан Алла Таала өзүн таанытыш үчүн, акыйкатты эстетиш үчүн, ушинтип адамды чыныгы адам бойдан сапаттуу
калыш үчүн, буйруктарды эскертип, ахиретти эскертиш үчүн алгач өзүн Алла Таала фальяндур инсану мимма хулиq. Инсан эми карасын. Эмнеден жаралганын карасын дейт. Ар бирибиз ой жүргүзүп караганга милдеттүүбүз. Хулика мимма индафиq. Жаралды ал инсан атырылган, суудан жаралды деп атат. Дафиq атырылган суудан дейт. Атырылган демек атанын уругунан мынакей ошо инсан жаралып атат. Жаралып атат. Яхруджу мин байни сулби ва тараиб. Ал чыгат, ошол суу каяктан чыгат десеңиз, мынакей бел суусу деп коебуз. Бел суусунан, атырылган бел суусунан, бел уругунан инсан ошо жаратып атат Алла субханаху ва таала. Яхруджу мин байни сулби ва тараиб. Сулб деп белди айтат. Тараиб мынакей көкүрөк сөөктөрүн. Көкүрөк сөөктөрүнөн жана ошо белдин ортосунан чыккан суудан келип атат. Иннаху аля раджихи лaqadir. Албетте ал Алла субханаху ва таала инсанды кайрадан жаралтууга, кайтарууга кудуреттүү. Жоктон ушундай бар кылып тургузуп койду. Көрө турган, уга турган кылып койду, түшүнө турган, сүйлөй турган кылып койду. Эми буну кайра жок кылып, дагы бир ирет жаратып коюу, кайра кайтаруусу Алла кудуреттүү, ага эч кандай кыйын эмес бул. Ушу өлгөндөн кийин тирилүү деген сөз маселеге козголуп атат. Өлгөндөн кийин адам баласы сөз тирилет. Алла Таала бейишке тозого чечимин түбөлүктүү чыгарат. Ошон үчүн мусулман адам биз өлгөндөн кийин тирилгенге ишенген адамбыз. Буга акыйдабыз, ыйманыбыз, бунсуз биз мусулман болбой калабыз туугандар. Ошон үчүн өлгөндөн кийин тирилүү хак, акыйкат. Бу Куранда Алла Таала ушундай кылып бизге түшүндүрүп берип атат. Йома тубла сараир. Ушундай күнү Алла Таалам тирилтет экен, качан сырлар ачыкка чыгат. Адамдын жүрөгүндөгү сырлардын бардыгы, жашырган бардык сырларды йома тубла сараир дейт. Сырлар ачыкка чыга турган күн бар да. Жөнөкөй эле сөздөр эмес, жөнөкөй эле кылган иштер эмес, жүрөгүнө жашырып койгон сырлары табышмакта мыналардын бардыгы ачыкка чыга турган Алла Таалам ачыкка чыгарып коет экен. Ошо сынала турган күн экен. Йома тубла мынакей ошол бардык сырлар сынала турган күн. Фама лаху мин куввати вала насир. Жана ага эч кандай кубат, күч-кубат жана жардам берүүчү болбойт инсанга. Эч ким Алладан башка эч кандай жардам берүүчү болбойт. Андыктан Алла Таала акыйкат, пайгамбар акыйкат, бейиш акыйкат, дозок акыйкат, кыямат акыйкат. Демек Кур'ан-ы Каримде Алла Таала "Валакад халакнал инсана" деп биз инсанды жараттык дейт. Халак деген сөзчө бир топ мааниде келет араб тилинде. Бирөөсү эң көбүнчө айтылганы жоктон бар кылууну, ошону халак деп мисалы ижад деп коет, жоктон бар кылууга айтылат да. Минал адам илал вужуд, жоктон бар болууга алып келет Алла субханаху ва таала. Бул биринчи мааниси ижаду шей деп коет. Ба'дам лам якун жок эле, таптакыр мисалы сиз мен мисалы 100 жыл мурда жок элек да. Мейли ошо аз көп жашагандар канча бир 110го чыккан, 120га чыккандар бар чыгар. 150 жыл мурда кайдак жок эле. Ушу жок нерседен бар кылууну ушу халк деп коет, жаратуу деп ушуну айтат. Алла Таала Куранда айтат: "Я юханнасу убуду раббакум аллади халакакум валладина мин кабликум лааллакум таттакун." Эй адамдар, силер ибадат кылгыла. Убуду ибадат кылгыла. Робуңарга ибадат кыламаны кандай? Вахиду, робуңарды жалгыз деп билгиле. Шериги жок деп билгиле. Окшошу жок деп билгиле. Кудурети күчтүү деп билгиле. Райымы чексиз, казанасы чексиз, илими чексиз деп билгиле. Эзелтен түбөлүктүү деп билгиле. Жаралганга окшош эмес деп билгиле. Робуңар силердин баарыңарды жоктон бар кылып тарбия кылуучу, кажетиңерди бүтүрүүчү деп билгиле. Я айюханнасу убуду раббакум. Эй адамдар, ибадат кылгыла дейт. Кур'андагы Алла субханаху ва таала биринчи буйругуна ибадат кылгыла робуңарга. Аны били жалгыз деп билгиле. Ал кандай роб? Аллади халакакум. Ал силерди жараткан. Мына жерде караңыз эми. Жоктон бар кылган. Валладина мин кабликум, силерде эле эмес, силерден мурункуларды дагы. Аталарыңар, чоң ата, чоң ата, 7 атаң, андан арыда 30 атаң бардыгын мына Алла субханаху ва таала мин кабликум,
сіздерден мурункуларды жараткан. Эмне үчүн ушуларды? Лааллакум таттакун. Силер мүмкүн Алла Тааладан коркуп арам нерсени таштайсыңар. Максат ушул. Алла Таала мынакей Алла Субханаху ва Таала таква үчүн деп атат. Лааллакум таттакун. Таква деген эмне? Алла Таала буйруган фарыздарды аткаруу, Алла Таала тыйган арам нерселерден сактануу. Бир сөз менен айтканда, мына Хасан Басри рахматуллахи алейх жакшы чечмелеп берип койгон. Таква деген мына Алла Таала фарыз кылган нерселерди аткаруу. Адау ма ифтарадаллах алейхим, адамдарга кайсы нерсени фарыз кылса, ошону аткаруу. Ва ичтинабу ма нахаллаху анху, Алла Таала тыйган нерседен сактануу. Мына ушунун аты таква. Алла Таала бизге пайда нерсеге гана буйрат. Дүйнөдө ахиретке эмне пайда жетсе бизге, ошого Алла Таала буйрук берет. Дүйнөдө ахиретте кайсы нерсе бизге зыян болсо, андан жараткан Алла Таала өзүнүн мээрими менен бизге тыюу салат. Жараткан Алла Таала тыюу салган нерседе бизге зыян экен тугандар. Дүйнөдө да ахиретте да зыян. Ошон үчүн Алла Таала тыюу салып атат. Жалган сүйлөбө деп атат. Арак ичпе деп атат. Бул дүйнө ахиретте зыяны бар да. Арам нерселердин бардыгын дүйнө ахиретте зыяны бар. Адал Алланын буйруган буйруктарын аткарсак, дүйнөдө да пайда, ахиретте да пайда. Чын сүйлө деди, зекет бер деди, намаз оку деди, адилеттүү бол деди, райымдуу бол. Дүйнө ахиретте бардагы пайдасы бар да. Ошон үчүн лааллакум таттакун деген сөзү мына. Экинчи жерде келет Аллаху халику кулли шей. Алла ар бир нерсени жаратуучусу. Ва хува аля кулли шейин вакил. Жана Алла Таала өзү ал ар бир нерсеге өкүл өзү. Демек ушу bunday аяттар аябай көп келет. Демек халк дегенден биринчи мааниси Аллаху халику кулли шей. Хал мин халикин гайруллах. Алладан башка да жаратуучу барбы деп өзү айтат. Фа аруни мада халакалладина мин дунихи. Алладан башка эмнени жаратыштыр ошо? Көрсөткүлөчү мага дейт мына. Силер көрсөткүлөчү. Эмнени жаратты Алладан башка деп. Демек биринчи мааниси тугандар Алла Субханаху ва Тааланын халк деген азыркы сөзү жаратуучуга. Азыр реклама бар экен, андан кийин Кудай кааласа убакыт улантабыз. Burada жок эле ошону баары кылып атканы. Бул Алла Таалага гана тиешелүү айтылынат, бул жаратуучу, жоктон бар кылуучу деп. Экинчи маани бул бимана тасвир ва ибраз аля мигдари муайян деп коет. Бул жоктон бар кылуу мааниде эмес, жөн эле мындай сүрөттөгөн мааниде келет. Болжол бир дайындалган өлчөмдөгү ошону көрсөтүү маанисинде келет. Мисалы Кур'ан-ы Каримде жараткан Алла Субханаху ва Таала Иса пайгамбары тууралуу айтат. Ва тахлуqu min at-tin ka hay'ati at-tayr bi-idni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi-idni. Эстеген ал убакта качан сен ошол ылайдан канаттуунун хайатын, мындайча айтканда келбетин, окшош ошону сен жаратат элең деп. Бул жерде жоктон бар кылып жаратат элең деген Иса пайгамбар жаратуучу эмес. Жөн эле сүрөтүн кылат элең деген сөз. Иса пайгамбар ошол топурактан сүрөтүн кылат эле, топурактан канаттуунун сүрөтүн кылат эле. Жараткан Алла Субханаху ва Таала ага аны өзүнүн кудурети менен жаратып, аны жандык кылып учуруп коет эле да. Фатан би идини дейт, Алла мен өкүмүм менен дейт. Фатан фуху фиха, жана ошого үйлөйт элең сен. Фатакуну тойран би идини, соң ал канаттуу болуп калат эле менин өкүмүм менен деп Алла Таала айтып атат да. Бул жерде биз түшүндүк, Иса пайгамбарга Алла Субханаху ва Таала кудурет берген. Христиандар менен биздин мусулмандардын ишенимдеринде бир айырма ушул. Алар айтышат, Иса пайгамбар өлүктөрдү тирилткен дейт. Биз айтабыз, Алла тирилткен Иса пайгамбардын колу менен. Алар айтышат, Иса пайгамбар болсо мына ошо ылайдан, топурактан, ылайдан ошо канаттууну жараткан, учурган деп. Биз айтабыз, жок, Алла Таала жаратты Иса пайгамбардын колу менен. Бул Иса пайгамбар бул жерде маани халк деген маани тасвир. Тасвир деген сүрөттөө маанисинде. Бул Куранда да, хадисте дагы бир топ жерлерде бул келет да. Ошондуктан Алла себептен Иса пайгамбар улуу пайгамбар. Алланын пендеси.
Бұл Құдай же Құдайдың баласы же үш Құдай емес. Бұл ұлы Иса пайғамбарға кітеп жүрген Алла Тағала. Бешікте кезінде адамдар менен сөйлешкен. Инжил деген кітеп жүрген. Пайғамбар Мұхаммад алейхиссаламдан мұрда келген. Жөөттер бұға аябай қаршы шығып өлтірейін дегенде Алла Тағалам аны өлтіртпей көтеріп кеткен. Ал эми даргаға асылуусу распятие деп коет го. Ал Иса пайғамбар емес ал. Алла Субханаху ва Тағала Құранда аны четке қағып, алар жөнүндө окшотуп алгандагы чыныгы Иса пайғамбарды өлтірген емес. Иса пайғамбарды Алла Тағала асманға көтеріп кеткен. Қияматқа жақын о киши, ол улуу зат келет. Акыйкатка чакырат, Курандын өкүмүн жүргүзөт. Ал да бир башка тема. Демек, халк деген сөздүн экинчи мааниси тасвир экен. Ошон үчүн юқол хадисте келет: лил мусаввирин яуман қияма ахю ма халактум. Сүрөт тартуучуларга кыямат күнү Алла Таала айтат экен да. Демек, аларга айтылат экен: ахю ма халактум, яни ахю ма саввартум. Силер эмнени жаратсаңар, ошону тирилткиле дейт да. Эмне халак деп ошол сүрөт тартуучулар аны жаратпайт. Сүрөт тарткан жөн эле ал ушул өзүнө өң берип, сүрөт берип эле тартат ал. Ушул жерде да Алла Таалам кыямат күнү айтат экен да, эмнени жараттыңар? Бул жерде халак деген жоктон бар кылуу маанисинде эмес, сүрөт берүү маанисинде келип атат да. Ошондой эле Бухари, Муслимде да келет. Ибн Умар разияллаху анхумадан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инналлазина яснауна хадихи сувар юаддабуна яумал қияма, юқал лахум ахю ма халактум, ай ма саввартум." Бу дүйнөдө мынакей сүрөт тарткандарга, адамдын келбетин, мурбашын, көзүн, мынандайларга кыямат күнү азапталышат дейт. Аларга айтылат: "Ай, силер жаратканыңарды тирилткиле, ошого жан салгылачы" депчи. Кана кайсы нерсени сен тарттың? Эми ошого жан сал деген буйрук берет экен да. Бул жан салал каяктан салат? Алладан башка эч ким сала албайт. Ошо силер сүрөттөгөн нерсеңерге деген мааниде. Бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иннал байта аллади фихи сура ла тадхулухул малаика." Кайсыл үйдө сүрөт боло турган болсо, ал үйгө периште кирбейт деп атат да. Ошон үчүн туугандар, мына жөн эле жаратылыштын сүрөтү болсо, көл, тоо жана башка булар эчтеке эмес. Жандыктын дагы баамдала турган, кол менен тартылган көз, мурун, кулактары бар го. Ошолордун тартып болсо, периште кирбейт деген, андай үйгө периште кирбейт. Райымдуу, Алла Тааланын райымын алып келген периштелер кирбейт деген. Үчүнчү мааниси, халк деген мааниси, вакад ютлакул халк алал ихтилак вал кидиб вал кадиб. Жалганга, токуганга, жогундай божомолдоп токуганга, оюнан чыгарган ошоларга дагы халк деген сөз айтылат экен. Ва тахлуқуна ифкан деп Куранда Алла Таала айтқан. Ва тафтаруна кадибан деген маанисинде да. Силер мынакей бут сөйлөкөттөргө ибадат кыласыңарбы? Жана аларды болсо Кудай деп атап аласыңарбы? Болбосо алар таштарга жасалган. Кул саммухум, айткын, аларды атай берсин деди. Яни удкуру исма хада санам ал-хаджар ал-хакыйкий фа инна исмаху хаджар. Анын аты ташта. Каяктагы Кудай? Же темирден жасадыңар, Кудай кылып, сөйлөкөт кылып, буттучу. Же таштан, же жезден, хаджар, хадид, нухас, же жана башка. Өзүңөрдүн колуңар менен эле жасап алып, аны ушундай чегип, эми ошону Кудай кылып алган, бул акылдуулук эмес. Алла Субханаху ва Тааала бул баарыбызды мындай туура эмес арам ишенимден баарыбыз сактасын. İnsandı жараттык дейт Алла Таала. İnsan деген сөз неден чыгат десе, insan деген сөз анаса. Биринчиси ушу көрүү маанисинде келет экен да. Wa huwa ma'khuzun min anasa absara. Anasa min janib turi nara. Musa пайгамбар Тур тоонун тарабында отту көрдү деп келет да. Ошо отту көрдү дегени Тур тоонун тарабынан отту көрдү деп. Ошо анаса, инсан, анаса көрдү, көрүлгөн, көрүнөт деген сөздөн келет. Себеп дегенде булчу жиндер бар го. Алла Таала инсанды жараткан, жинди жараткан. Жин көрүлбөйт. Жин деген ошол жанна деген сөздөн ошол жашыруун деген сөздөн чыгат да. Инсан деген анаса деген сөздөн келип, бул көрүнө турган деп алымдар ушинтип айткан. Экинчи мааниси инсан деген сөз муштак минал унс, зиддул вахша. İnsan деген
бул көнө турган, жочуркай турган нерседен эмес. Көнө турган, кene бир нерсеге, бир үйгө көнүп алса, бир кийимге көнсө, бир жүрүм турумга көнсө, тез адам баласы бири-бирине көнөт экен да. Ошо көнгөндүкү табиятындагы бар нерседен унс деп коет. Унс деген сөздөн тез көнүүгө келе турган, тез көнүп кете турганды инсан деп. Үчүнчүсү нисян деген сөздөн чыккан деп айтат. Нисян деген унутчак деген сөз. Аввалу насин, адамдардын эң биринчиси биринчи унуткан адам атабыз да. Андан кийин ва нa'lam ma tuwaswisu bihi nafsuhu, Аллах айтат, биз билебиз анын нафсиси азгырган нерсени. Васваса деп коет сөздүктө, саутул хафи. Васваса деген сөз тугандар баягы азгырыкта, бул акырын үнде айтат экен да. Бирок мурат вал мурат хуна ма яхталижу фи сиррил инсан ва калбихи ва дамирихи. Инсан менен инсандын сырында, жүрөгүндөгү болгон ошо аралашма, азгырыкты дагы айтып коет экен. Аллах субханаху ва таала бул сөздү айтып пенделерине кабар берип атат. Ой пендем, сенин нафсиң эмне нерсеге азгырык салса, бизге ал кабары бар. Максаты нерсе? Лиякуну аля хадри минал мааси ва мухалифат. Бул күнөөлөрдөн токтош үчүн эскертме. Вa'lamu anna Аллаха ya'lamu ma fi anfusikum fahdaru. Билип койгула, албетте Алла Таала силердин жүрөгүңөрдө нерсени билип турат. Силердин жүрөгүңөргө келген кыялдарды билип турат. Ошондуктан этияттангыла деген буйрукта фахдаруху. Алла субханаху ва тааладан корккула, этияттангыла деп. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мына улуу касиеттүү Кур'ани Каримдин аяты. Алла Таала ушул аркылуу биз инсанды жараттык жана билебиз, жүрөгүндөгү азгырыктардан бери билебиз. Сырткы көрүнүштөр биякта турсун, биз жүрөгүнүн азгырыктарынан бери билебиз деп айтып атат. Мындан мааниси кандай? Силер күнөөлөрдөн сактангыла, арам нерселерден сактангыла, билбей калат деп ойлобогула. Жараткан Алла Таала бардыгын билип турат. Сырткы көрүнүштөр, сүйлөгөнүңөр, кылган иштериңер тиякта турсун, ички дүйнөдөгү, жан дүйнөңөрдөгү жашырылган, жан дүйнөңөргө келген жаман ойлор, кыялдар, азгырыктар, ошолордон бери билебиз деп атат Алла Таала. Караңызчы. Кудай кааласа иншалла кийин улантабыз. Азыр кезекти суроолорго берели. Иншалла. Бисмилла. Аңа бир жигит жуучулукка келди, истихара окудум, бирок эч нерсе чыкпады. Бир туруп эле турмушка чыккым келбей калат. Жүрөгүм азыркы учурда турмушка чыгууну каалабай жатат. Эмне кылсам болот? Буга чейин дагы жуучуларды кайтардым дейт. Көп жуучуларды кайтардым дейби? Мындайда истихараны биринчи жакшы түшүнүп алыш керек тугандар. Истихара бул сөзсүз эле түшүндө көрүү ал мааниде эмес. Истихаранын максаты ишке ашуусу, жүрөктүн мейил болуусу, жүрөктүн ооп калуусу. Истихаранын бир берекеси ушул. Истихараны бир-эки жолу эмес окуп жүрө бериш керек. Дайым ошо жакшылык талап кылууда кайсынысын жакшы Алладан сурап, намаз, истихараны окуп жүрө бериш керек. Бир өтө улуу пайдасын алымдар айтышат. Истихара окуп жүргөн кишиге Алла Таалам зыяндуу нерсени эч качан жолуктурбайт дейт да. Аны буйрубай коет экен. Ал канча аракет кылбасын, ал эч качан буйрубай коет да. Истихаранын ошо пайдасы болот да булчу. Ошондуктан иншалла о истихараны эгерде жүрөгүңүз каалабай калган болсо, ушул истихаранын ушул алхамдулилла пайдаларынын бири бул. Турмушка чыктым, чыгып өкүнүп атам, мени дайыма төмөн алышат, кайнэжем гараң деп туугандарга айтат. Күйөөм ооруп калды, аны менден көрүштү. Күйөөм менен акылсызсың дейт. Астагфирулла. Жакшы эмес болчу туугандар. Ар бир адамдын укугу сакталган, корголгон. Алла Тааланын тарабынан кепилдик берилген. Тем более мусулман, өзүбүздүн улуттар, өзүбүздүн Кыргызстаныбызда мындай кылбаш керек. Иншалла бул дагы бирөөнүн кызы сиздин үйүңүзгө келди. Жакшы күтүп алып, жакшы сөз менен. Келиндер дагы алхамдулилла адептүү болуп, сабырдуу болуп, кайраттуу болуп, ар бир сөзгө эле жооп кайтара бербей, кайша айта бербей,
такыбалыкты кармап, Аллага ишти тапшырганды үйрөнөйлү. Баарыбыз бул дүйнөнү таштап кетип атабыз. Күн сайын жакындап атабыз ахиретке. Ошон үчүн силер да сабыр кылып тилди акырын тартыш керек. Анан кайын эжелер киришкен таптакыр туура эмес. Ошон үчүн иншалла кайын журтта мисалы күйөө жакшынакай насаатыңарды айткыла, патаңарды бергиле. Анан бул экөөнүн тиричилигине, турмушуна кийгирише бергениңер жакшы алып барбайт болот. Ассаламу алейкум. Арам тамак, оокат жеп жүргөн адам дуасы кабыл болуусу үчүн канча күн же кандай амал кылышы керек? Биринчи хадистерде келет, 40 күнгө чейин кабыл болбойт деп келет да. Бир лукма жеп алган болсо, арамдан бир сындырымбы, ошону 40 күнгө чейин. Бунун мааниси мындай: 40 күнгө чейин намаз окубай койсун деген мааниде эмес. Намаз окуш керек, ал мойнундагы милдет, ал милдети сакыт болот, то есть аткарылат, бирок ага сооп берилбейт деген мааниде. 40 күн деп келет эми. Аллах алам. Кандай болгон чакта дагы адам баласы канчалык тез тооба кылып, тез чын жүрөктөн өкүнүп, арам нерселерди тезирээк таштаса, ошого жараша бунун тообасы тез кабыл болуп, тез иншалла Кудай кааласа оңолуу, тазалануу процесси жүрө баштайт. Эмне гана иш кылбайын, оңуна эмес минус жагына барата. Эмне кылуум керек? Кудай мени жазалап жаткандайбы? Сиз истигфар кылыңыз. Астагфируллаха ва атубу илейхти маанисине көңүл буруңуз. Алладан кечирим сурап тооба кылыңыз. Эрте менен 100, кечинде 100 чын жүрөктөнчү, анан арам нерселерден узак болуңуз, сактаныңыз. Калганын иншалла сабырдуулук менен Алланын сыноосу мени жазалап атат деп ойлобоңуз. Эгерде чындап эле сиз күнөөдө батып калган болсоңуз, бул жаза катарында айтылат. Эгерде машалла күнөө кылбай, күнөөдөн таза, узаксыз 5 вакыт намазыңыз бар, абийирсиз иштерге барбайсыз, уурулукка жаман тияк зынап, арак-барак дегенден узаксыз, ошондо да ушундай болуп атса, бул сизге сыноо, даражаңыз көтөрүлөт. Кудай кааласа Алла таалам жакын арада сизге Алла таалам берекенин эшигин ачат сөзсүз. Ушуга биз сыноо болуп атканда бекем туруңуз да. Ассаламу алейкум. Менде бир суроо бар эле. Мен бир кызды жакшы көрүп калдым, бирок биз тууган экенбиз. Менин атамдын апасынын бир тууган инисинин кызы. Атамдын апасынын бир тууган инисинин кызы. Ошого үйлөнсөм болобу же болбойбу? Алдын ала рахмат. Караңыз, шариатта сизге уруксат берилет. Бирок урп адатыбызда узагырактан алып көнүп калган да. Бул маселе мурдатан деле көтөрүлүп келген эле. Атаңыздын апасы деген эми чоң энеңиздин иниси болуп кетет да. Макулбу? Ошого карап туруп иншалла шариаттын тарабынан эч кандай тоскоолдук жок, арам нерсе жок. Албетте урп адат, каада салтка карап, ошо үйгө ата-энелер менен кеңешчилик кылсаңыз болот. Шариаттын өкүмү сизге айтты. Менде суроо төмөндөгүчө сураныч, жооп алып бериңизчи. Мен азарт оюн ойнойм жана ошол жака көп акча уттурдум. Бирок таштайын дейм, такыр таштай албай жатам. Эмне кылсам болот? Сизге дагы аз экен да, ошончо акча уткурган. Кандай таштай албайсыз? Биринчиден ол азарт утуп атсаңыз арам, алчы. Уткуруп аткан деген адам эсине келиш керек да. Андай кылбаңыз. Иншалла сиз көп жаман ооруга чалдыгып каласыз. Ошон үчүн тооба кылыңыз дагы, арамдан адалга кайтыңыз дагы. Таза жашоону, канча өмүр калды Кудай билет. Таза жашоо менен убактыңызды өткөрүңүз. Бул Алла таалам арам кылган нерсе. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Устаз, намаз окуган адам бозону суусундук деп ичсе болобу? Мас болбосо болот деп намаз окуп жүргөн бир инсан ичип жатат. Ушуга жооп берип коюңузчу. Сураныч, алдын ала рахмат сизге. Бозоодон этияттанган эле жакшы, узак эле болгон жакшы. Көбүнчө бозоодо спиртовой баягы составында брожениясы күчтүү болот. Адам мас болуп эле калат. Ошодон анан гыны калып уже нары бери башталып кетет. Этияттанган жакшы, сактансын, анда ичпесин. Суусундук азыр, суулар, адыргы, жармалар биздеги толтура ал. Сөзсүз неме болуп калат экен ал. Канча деген компоттор бар, соктор бар. Гымыз ичсин, айран ичсин, сүт ичсин, толтура иче турган, суусун кандыра турган нерселер. Саламатсызбы? Менин балам 14 жашта, саламатчылык. Жашта аты Амир, акыркы күндөрү жаман ойлор келип жатат.
эч ойлор менен кантип айрыларым билбейм деп ыйлап жатат. Ойлор дин тууралуу, динде туура эмес кылып жатам деп коркуу сезимдери бар. Өзү намаз окуйт. Анан абдан көп суроолорго жооп издеп эле алек. Өзү коркок, өзүн көңүлү деп, күнөөкөр деп, күнөөлүү деп сезе берет. Бул эмне себептен болушу мүмкүн? Сизден жооп күтөбүз. 14 жашта болсо машалла бала жаш эле экен. Сиздер мындай кылыңыздар, муну окутуңуздар, анчалык болбош керек эле. Бул кичине балалык мезгил экен. Мындай нерселердин келгени сөзсүз мындай илешкен нерседен болуп калат. Өзү машалла таза намаз окуп жүрсө, өзүнө дем салып жүрсүн. Сөзсүз ар бир намаздан кийин Ихлас Фалах Насты окуп, Багымдат менен Шамда Ихлас Фалах Насты 3төн окусун. Жатаарда дагы же уктап калбастан, же төшөгө жатканда Ихлас Фалах Насты 3төн окуп жатсын. Аны өзүнө дагы дем салдырсын. Анан машалла эгерде кандай суроолор болсо, алымдардан сурасын. Иншалла жооп табат буюрса. Assalamu alaikum Maqsad. Wa alaikum assalam. Азыркы күндө депрессия күчөп баратат. Ал шайтанданбы? Окутуш керекпи? Кантсе болот? Алла разы болсун. Депрессия күчөтсө биринчиден мындай да, мусулман адамчы ишеними бекем болуш керек. Жакшылык, жамандык Алладан депчи. Ошого анан өзүн оңдогонго кадам ташташ керек. Кантип пайгамбарыбыздын жолуна түшсүн да. Оңолгонунун башы пайгамбарыбыздын жолуна түшүү. Саркы кечки зикирлерди кылсын. Алхамдулилlah, мындай дүйнөнүн сөзүн сүйлөп, бирөөнү мактап, өзүн мактап, бирөөнү ушактап, ушу жамандап, аны токтотсун дагы зикирге түшсүн. Ла хаула ва ла куввата илля билля. Бир жакшылык жетсе, алхамдулиллахны көбөйтсүн. Макулбу? Эгерде бир жамандык кыйыныраак болуп келип калса, анда ла хаула ва ла куввата илля билланы көп айтсын. Эгерде ушу ырыскысы кичине азыр проблема болуп, кичине иштери кечигип атса, анда астагфируллону көп айтсын. Мына зикирлердин берекеси мененче бардык оңолот да, Кудай кааласа. Жабылган эшиктер ачылат. Менин 8 жашта балам акча уурдап жатат. Бөлөк кишилердикин эмне кылсак болот? Жок, катыраак урушуп койгула. Колуна каты чап. Бул күнөө болот, бул жылаан болот, чаян болот. Өтө жаман нерсе деп баланы жакшынакай контролдоп эме кылгыла, бул жаман адаттан кайтарып коюш керек. Кичине каты урушуп, колуна уруп койсо эчтеке болбойт. Бирок иншалла башка убакта анан кичине түшүндүрүү иштерин көбүрөөк айтыш керек да. Өзүңөрдө контролдо кыла, көбүрөөк дуа кылгыла. Бир тууган жээниме зекет берсем эсептелеби? Ал ата энем менен жашайт. Себеби эжемдин биринчи турмушунан. Ага азыр үй куруп атабыз. Эжем экинчи турмушу менен жашайт. Зекет берсеңиз болот. Эгерде муктаж болсо, ошо жээниңиз, муктаж болсо, демек 386.750 сом быйылкы зекеттин өлчөмү. Ошончо акчасы болбосо, ал зекет алганга лайыктуу болот да, муктаж болсо. Кембагал болсо, ошого берсе болот. Жээниңиз өзү бай болсо, анда берсе болбой алат. Так жээнге зекет өтөт. Мен Кытайлардын компаниясында иштейм. Тамака деген айына биринчи 6.000 сомду бербей коюшту. Анын ордуна аларга айтпай бир декесин алсам болобу? Жок, болбойт. 6.000 сом өтө аз го бул. Экинчиден ал кандай акыңызды бергенге, акыңызды бербей койду? Сизден бир туура эмес иш болуп калганбы? Эгер сиз таза болуп, мээнет кылып дагы деле бербей койсо, мен акын түшүнбөй атам. Болбосо укук коргоо органына кайрылыңыз. Акыңызды алыш үчүнчү, бирок бир нерсесин алып койсоңуз ал болбой алат. Ал бербей койгонуна күнөө алган болсо, аларчы сиз уурдаганыңызга күнөө аласыз сөзсүз. Assalamu alaikum ustad. Мен Куран окуганда Ихлас сүрөсүн тилим келбей атат. Анан Каусар сүрөсүн окуса болот. Эч кандай тил келбейт, оңой эле келет. Биздин да сөздө эле да кул, оңой эле да кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Сиз кайталаңыз, еринбеңиз, күн сайын 1 саат, 2 саат ошого мындай заниматься эткенге бериңиз, буюрса тилиңиз оңой эле ачылып кетет. Саламатчылык. Менин суроом мындай эле. Адам өлгөндөн кийин барзах ааламга барат дейт. Кабырдагы сурактан кийин аны жаны барзах ааламга барабы? Барзахта өлгөн адамдар жолугабы?
ошол жөнүндө кенен айтып бере аласызбы сураныч? Аламдар өзү бешөө. Сиз айтып аткан азыркы алам 4-чү алам. Адам баласы рухтардын аламы бар. Эненин ичи бир алам. Дене, адамдын денеси толуктана турган. Бу дүйнө сыноо аламы. 4-чүсү барзах деп коет. Барзах дегени парда деген сөз. Арабча сөз бул. Парда. Бул дүйнө менен ахиреттин ортосундагы парда. Бул дүйнө менен ахиреттин ортосундагы аралыктагы аламды барзах аламы дейт. Бардыгы ошо барзах аламына барышат. Барзах аламында рухтар өзүнчө денелер, мисалы денелердин бардыгы кабырда да, кабырда эмес чирип кетет. Кабырда кээ бир шейиттердики чирибейт мисалы. Кабырда азапталат дагы, рахат дагы бар, азап дагы бар кабырда. Албетте ошондо рухуна байланыштуу. Рух бул Алла Тааланын берген бул жаны, жан дүйнөсү. Тиякта башкалар менен жолугабы, жолукпайбы? Бул Алла Таалам өзү жакшы билет. Кимге жолук, кимге жолукпайт. Албетте жакшылар өзүнчө болот. Сөзсүз. Жамандар өзүнчө. Менин суроом жооп берип коесузбу? Бирөө сен жөнүндө ушак айтса, аларга кандай ошондой деле керсейген кишиге кандай жооп бериш керек? Бирөө сен жөнүндө ушак айтса, аларга кандай ошондой деле керсейген кишиге кандай жооп бериш керек? Сөзүңүз жакшы түшүнбөй калдым. Кыскасы мындай. Сиз жөнүндө бирөө ушак айткан болсо, сиздин күнөөңүз кечириле берет. Анын күнөөлөрү көбөйө берет. Сизди жеңилдей бересиз, алар оорсурай берет. Сизге Алла субханаху ва тааля аларга мисалы керсейген тияк бияктан кереги жок. Мусулманчылык өзүбүздүн жолдомобуз бар. Бардык адамга кичпейил боло бериңиз. Сизге текеберлик болгону ал өзү үчүн, өзүнүн кабыры, өзүнүн ахиретинде жооп берет. Сиз кичпейил болуңуз. Нарда ойносо болобу? Нардан эмне пайдасы бар эми бунун? Нарда караңыз, нарда ойногон жакшы эмес. Анын көрө ден соолукка пайдалуу нерсени ойноңуз. Физкультура башкасынан кийин алхамдулилля бардык түрлөрү бар, ден соолукка кыймылдап аракет боло турган. Ошондой нерсени ойноңуз менен, ошондо дагы бирок намаздар каза болбосун. Салам алейкум. Жума күнү каза болгон киши бейишке киргенге мүмкүнчүлүк болобу? Болот иншалла. Жума күнү каза болгондорго кабыр азабы жок деп дагы риваяттарыбызда келет тугандар. Ошон үчүн иншалла үмүт. Бирок мындайда жума күнү каза болсо эле ал намаз окубаса деле түптүзө бейишке кирип кетет деген андай мааниде эмес. Залым болсо деле адамдардын акысын жеп, адамдарга зулумдук кылып, арам нерселерден башы чыкпай, ана жума күнү окусаң ошо туш келип калса өлгөнгө, ошо сразу бейишке кирип кетет деген мааниде эмес. Бардына сурак жооп болот ал. Устаз, ассаламу алейкум. Аялы менен бир жерде иштесе болобу? Же эркек өзүнчө иштегени жакшыбы? Мен аялым менен чогуу иштейм. Акыркы убактарда сый урматыбыз жоголуп барата. Жок. Өзү аялыңыз үйдө эле болуш керек. Сиз өзүңүз эле иштешиңиз керек. Аларды багып, ал бала чаканы карасын, сиз таап келгениңиз дүйнөмдөсүн. Сиздин кажетиңизди бүтүрүп, сизди машалла жылмайып тосуп алсын. Жакшынакай настроение менен жумушка жиберсин. Анын иши ошол. Сиздин ишиңиз ошол. Эгерде такыр жок, экөөбүз чогуу иштейбиз деп калган болсоңор, анда чогуу иштеш керек. Экөөңөр эки жакты иштеген болбойт. Сиз мисалы башка аялдар менен аралашып иштеп, ал башка эркектер менен аралашып иштеп, шарият ага уруксат бербейт ал. Ошон үчүн үй бүлөнү да карашыш керек. Андай болсо чогуу иштегиле, иштек эмес. Чогуу иштерди бири-бириңе жардам берип, анан кайтып дегендей, Менин бир тууган укам 5 убакыт намаз окуйт, бирок биз менен катташпайт дейт. Бул намаз окуганы жакшы экен го, бирок катташпаганы жаман экен. Болбойт анда. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ким өмүрүнө береке кааласа, ырыскысы кең болгонду кааласа, өмүрү узун болгонду кааласа, тууганчылык мамилени бекем кармасын дейт. Ошон үчүн иншалла намаз окуган адам сөзсүз тууганчылык мамилени бекем кармаш керек. Тууганчылык мамилени бекер кармабаганда буга күнөө жазылат. Даарат жок экенин билбей намаз окуп алса эмне болот? Анан качан билди? Даараты жок экен. Анда кайтарып намаздын казасын окуш керек. Билбей окуп алган болсо да кечиримдүү. Эгерде билип туруп даараты жок экен, анан намаз окуса, Кудай сактасын, ыймандан ажырап калганга чейин барып калат деп алымдар жазышкан. Дарылыкка спиртке чыланган чөптөрдү дарылыкка ичсе болобу? Спиртке чыланган чөптөрдөн этият болгон жакшы туугандар. Эгерде мусулман профессионал врач ушунун альтернативный дарысы жок,
Ушул менен гана аргасыз ушуну ич керек болсо, анда зарылчылык да болот. А эгерде башка дары туруп, башка дарылар туруп, кудум ошондой эле мынандай неме кылган, спирт ичилгандарды ичкенден сактаныш керек. Менин атам өтүп кеткен 20 жыл болду. Атамдын портрети үйдө илинип турат. Ошо туура берсе болобу, же алып салыш керекпи? Алып койгонуңар жакшы, алып койгула. Анан көрөк атага Куран окуп, эгерде колуңарда бар болсо суу чыгарып, эгерде колуңарда мүмкүнчүлүк бар болсо, машаалла бир жолго салым кошуп, кыскасы айтканда мындай садакай жария кылып, зикир кылып, дуа кылып туруш керек. Ошол жерде машаалла артынан кайрымдуулук кылып тургула, мына ошо пайдалуу. Кредит арам экенин билебиз, бирок муктаждыкты аткарууда соопко, үйү жок болсо үй салып алып болуп төлөп коет. Же машина алса такси кылып үй бүлөсүн бакканча төлөп койсо болобу? Карап туруңуз, эми бул муктаждыгына карап, азыр бүгүнкү күндө ислам каржылоолору бар го. Сөзсүз эле процентке башыбызды салышыбыз керекпи? Ошо ислам каржылоолорунда деле алхамдулилля карасаңыз, Кыргызстанда бардык эле банктарда бар. Ошолор менен сүйлөшүп туруп, ошо ислам принцип каржылоолору менен катары алыңыз, анан машалла төлөп берип туруңуз. Бул бөлөк нерсе да. Болсо кредит алып, мындай да бир жерден арам, анан экинчи жакта бир жагынан пайда болуп атат го депчи. Андай ал болбой калат, ал туура эмес болуп калат сиздин айтканыңыз. Устаз, тахажжуд жана жаңылыш, тахажжуд жана жаңылыш саждасынан кенен түшүндүрүп бериңизчи, рахмат. Тахажжуд намаз бул түндөс окула турган намаз. Багымдатка чейинки окула турган түнкү намазды 2 рекеттен 12 рекетке чейин, көбүнчө 8 рекет. Бул тахажжуд намазды. Жаңылыш саждасы дегени, адамды ушу намаз окуп атканда кандайдыр важип калып кетсе, кайталанып калса, мына ошол учурларда жаңылыш саждасы деп коет. Аттахиятты окуп бүткөндөн кийин оң жака бир салам бересиз дагы, 2 жолу дагы сажда кылып, отуруп аттахиятты окуп, салаватты окуп, дуаны окуп, анан оң жака, сол жака салам берип чыгасыз. Ошол 2 жаңылыш саждасы важип болуп эсептелинет. Каза намаздарды ар бир 5 маал намаздын артынан окуса болобу?